Ассаламу алейкум достор. Тарых болгон саякатыбызды улайбыз. Бүгүн мен сиздерге дагы уникалдуу тарых парктарын ачмакчымын. 940-1020 жылдары жашаган Ирандын атактуу жазуучусу Абул Касим Фирдаусинин Шахнаме деген поэмасы бар. Кыргызчасы Падышалардын китеби деген. Ошол китептин негизинде СССРдин доорунда 80-жылдары популярдуу болгон Рүстөм жана Сухраб жана Сиявуш деген фильмдер тартылып өтө чоң атакка жеткен. Ошол тасмалардан кийин Кыргызда Рүстөм, Сухраб, Сиявуш, Тахмина деген аттар коюлуп баштаган. Мен бүгүн ошол Шахнамедеги Падышалар китебиндеги сүрөттөрдү сиздерге көрсөтүп, ошол жөнүндө сөз кылмакчымын. Бул поэма сыя калем менен жазылган Перс адабиятынын адамзатка калтырган көрүнүктүү Иран элдеринин улуттук эпосу. Падышалар китеби Ирандын байыркы доорлордон тартып 7-кылымдагы ислам келгенге чейинки тарыхты сүрөттөйт. Поэманын узундугу Илиада менен Одиссеядан 2 эсе чоң, а бирок Манас эпосунан 20 эсе кичинекей. Муну айткан себебимдин да жөнү бар. Аны алдыда билесиздер. СССРдин котормочолору орус тилине которгон китептин сырты мынтип бопбоз болуп эле чыккан экен. А бирок илгерки 10-кылымда чыккан китептин сыртына көз жүгүртөбүз. Караңыздарчы. Астында жазуулар турат, үстүндө сүрөттөр, согуш учуру. Кыргыздарда индейцтерде гана бар аттар. Ортодогу аттарды байкасаңыздар, Алапаки деп коет, 3 атчан кетутат. 3 атчандын башында ак калпакчандарды көздөй качып баратышат. Артында чабуулчулар келатат. Согуш убагы. Бул биринчи. Андан кийинки сүрөткө көз жүгүртсөк, бу жазууну окуп турсаңыздар керек. Сиявуш играет в поло перед Афросиябом дейт. Поло деген оюнду билесиздер да. Азыр буну Азия элдери ойнобой калган, буну батыштар гана ойношот. Ушул жердеги сүрөттөрдү байкасаңыздар, ак калпакчандар жүрөт. Муну кандай түшүнсөк болот? Бул дагы Шахнаме деген китептеги сүрөттөр. Көрүтасыздар, бул жерде дагы ак калпакчандар жүрөт. Бул болсо Персия менен Турциянын миниатюралары сүрөттөрү дейт. Ошол фонттон алынган сүрөттөр экен. Бул жерде дагы ак калпакчан, атчан кишилерди көрүп атасыздар. Биздин тарыхыбызды Кытайдан гана издебей, ушундай кошуна өлкөлөрүбүздөн издесек дагы өтө көп чоң материалдарды тапсак болот. Башында айтып кеткен Манас эпосунан 20 эсе деген сөздүн маанисин айтып кетейин эми сиздерге. Шахнаменин жазылганы 10-11 кылымдарга таандык болсо, бул кылымдарда кыргыз каганаты гүлдөп турган мезгил болгон. Балким ошол кылымдарда эбегейсиз чоң болгон кыргыз каганаты Иран өлкөлөрү менен Персия менен тыгыз байланышта болсо керек, ынтымакта жашашса керек. Ошондуктан бул ак калпактар сүрөткө түшүп калса керек ошол мезгилде. Ушул тууралуу оюңуздарды жазыңыздар. Саламатта калыңыздар. Биздин каналга жазылганды дагы унутпаңыздар.